Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда адабий конкурска келип түшкөн чыгарма «Жара чыккан эс». Автору белгисиз. Байбиче 90-го таяп калса да тың болчу. Анын тазалыгын айтпаңыз. Үстүнө кыл жугузбайт. Жоолугун аппак кылып, өзү жууп күнгө жаят. 5 келини бар. 5-өөнү тең жактырбайт. Кайненесин көргөндө кай жерден кыйкым табар экен деп дирилдеп турушат. Капилет келип калса көзүнө чалдыкпасын деп акыр чикирин ар дайым тазалап, сагызгандан сак турушат. Ошентсе дели болбойт. Түндүгүңдү жейлеп айлап кетип турго төбөңдү бир карап койсоң боло, деп зырк этет байбиче. Бар жоктун баарын тазалап, ошол жер калып калганын ошондо сезип күңк-мыңк болот келини. Дагы бир уулункуна барып, чай ичип отуруп, небересинин чынысындагы кичине кетикти көрө коюп, ал келине дагы зырк этет. Ой, ок тигир, жогот алдыкны. Кетиги идишке тамак куйган эмнеси? Бүт-бүтүн эле го, бу качан? Деп ийненин учундай учунган жерди эми байкаган келини ичинен күңкүлдөйт. Өзүнүн эле келиндери эмес, Айла апанын келиндери бүт коркушат агиштен. Байбичени көргөндө жака башын түзөп, этек жеңин оңдоп, ийилип учурашып калат. Чай куйган келиндер тузун туура эмес татытып албасам экен, самоорум муздак болуп калбаса экен, көп куюп албасам экен, аз куюп албасам экен деп бир чыны чай сунгандын аралыгында сан ойго батып сарсанаа болуп турушат. Байкуш келиндер канчалык болгон аракетин кылып, жакшы эле кызматын кылгансызса да, бир жеринен жазат айтор. Бир жемелеп өтмөйүн мүмкүн эмес. Бирок байбичени бир да келин жамандабайт. Айылда бир да киши жаман көрбөйт. Улуу киши деп урматтап, жакшылык жамандыкка калтырбай чакырып, акылын тыңдап турушат. Байбиче ошондой болгон менен айылдагы бүт келинди бири-биринен бөлө карабайт. Өз келиндерине да, өзгө келиндерге да ошондой. Кыргыйдай бир тийип, кырып жоюп кете жаздап жүрүп эле баарынын урмат сыйына ээ. Чөнтөгүнөн курут менен кампит үзүлбөйт. Бала көрсө эле сурайт. Кимдин баласысың? Бекматтын. Ук мурдуңду урайын Жубарымбек. Ме, курт же. Таштал дагы оозуңдагы разинкеңди былчылдатпай. Ошентип тың болуп, тырсылдап жүрүп эле бир күнү тээ жогорку айылдагы 100гө чыккан Айдаралы аксакалдын оорусу кыйын деп угуп калды. Кой, көңүлүн сурап келели, деп кичи келинин ээрчитип барса, аксакал чын эле болбой калыптыр. Көзү араң эле жылтырайт. Өңү кагаздай кубарып, чүпүрөктөй бырышыптыр. Кандайсыз, жакшысызбы? Деп кыйкырды аксакалдын кулагына байбиче. Жакшы, деди аксакал араң эле. Мени тааныдыңызбы? Деп кыйкырды байбиче дагы. Карыя бир аз тиктеп туруп акырын сурады. Тааный албай атам, атың ким кагылайын? Атым, деп барып байбиче токтолуп калды. Сыягы ал бул суроону укпаганына узун жылдар болсо керек. Анын мынтип күрмөлүп калганын келини биринчи жолу көрдү. Ким эле? Деди анан айласы кеткендей байбиче айланасындагыларды карап. Үйдөгүлөрдүн баары каткырып күлүп жиберишти да байбиченин кабагын көрүп кайра тып басылды. Эч ким жооп бере албады. Байбиче ошол бойдон көп сүйлөбөй калды. Анын атын өзү да, жанындагылар да эстей албады. Кыргыз салты боюнча келини кайненесинин атын айтууга болбойт. Балким Абайкуш деле аптыгып калды окшойт.
Мурда эл байбичени сырттай Жантөштүн кемпири дешчү. Кийин кичүү уулунун колунда көп тургандыктан айылдагылардын баары эле Кенжебектин энеси деп жүрүшүп, өз аты элдин дайысынан көтөрүлүп кетиптир. Улуу кишини эч ким атынан айтпай эле эне дей салышат. Өзү теңдүүлөрдүн эч ким калбаганы качан. А жүзгө чыккан жалгыз абышканын сүрү тигил. Байбиче айылдан биринчи жолу маанай чөгүп кайтты. Жол бою келинине үндөгөн жок. Үйгө жакындаганда гана мен алжыган турбаймынбы деп койду. Ошондон кийин байбиче бир да келинин тилдеген жок. Үйдөн да көп чыкпай калды. Жарым жылдан кийин сапсак эле басып жүрүп, бирер күнү төшөк тартып жатып, ошо бойдон бу дүйнөдөн узап кетти. Акыркы айткан сөзү кыдыракей тизилген келиндерин айландыра карап, чырактарым деп акырын шыбыраганы болду. Эшиктин алдындагы кере тартылган ичке жипте анын эң соңку жолу жууган жолугу апапакай болуп шамалга желбиреп турду. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.